Кутмандуу күнүңөр менен, кымбаттуу окуучулар. 11-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаратылышка аяр мамиле. Грамматикалык материал ой жүгүртүү эссесинин структурасы. Бүгүн сабакта силер менен жаратылышка аяр мамиле жасоо тууралуу баарлашабыз. Ой жүгүртүү эссесин жазууга сабак учурунда даярданабыз. Үйдөн өз алдыңарча эссе жазасыңар. Ал үчүн биз сабакта жаратылышка аяр мамиле жасоо деген эмне? Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде жаратылыш темасы кандай берилген деген суроолорго жооп издейбиз. Жаратылыш деген эмне? Келгиле, видеону көрүп, бул суроого жооп издейли. Видеону көрдүңөрбү? Кандай кооз жаратылыш? Бул Кыргызстандын жаратылышы. Жаратылыш деген эмне? Суроого жооп таптыңарбы? Ааламда бар нерселердин бардыгы бул жаратылыш. Органикалык жана органикалык эмес дүйнө. Илимий тилде жаратылыш деген сөзгө ушундай жооп берилет. Эми жаратылышка аяр мамиле деген эмне? Сүрөттү карап ойлонолу. Жаратылышты сактоо, коргоо, айоо жаратылышка аяр мамиле. Жаратылышка аяр мамиле жасоого башкаларды үйрөткүлө. Ар бир адамдын колунан бул нерсе келет. Жаратылышка аяр мамиле жасап, дүйнөнү коргогула, сактагыла, айлана чөйрөнү коргоо жана планетанын ресурстарын сактоо ар бирибиздин колубуздагы нерсе. Табият менен таттуу мамиледе болгула. Бул жөнөкөй эле сөз эмес, терең маанидеги нерсе. Кийинки слайдта ар бир адам жаратылышка аяр мамиле жасоо үчүн эмнелер колунан келе тургандыгын чагылдырдык. Келгиле, карап чыгалы. Жөн эле агып жаткан сууларды өчүрүп, кранды токтотуп коюу колуңдан келеби? Демек, жаратылышка аяр мамиле жасап жатасың. Электр жарыгын ашыкча колдонбой, үнөмдөп, өчүрүп коюучу. Эшиктин алдына дарак отургузуу колуңдан келеби? Азык түлүктү үнөмдөп, ашыкча колдонбой, өзүңө жетерлик канча жесең, ошончо гана тарелкага салуу колуңдан келеби? Жаратылышка аяр мамиле кылып, аны окуп,
үйрөнүү, изилдөө колуңдан келеби? Анда эмесе ушулар жөнүндө бүгүнкү сабакта кеп кылабыз. Жаратылышка аяр мамиле кылуунун эрежелерин иштеп чыгабыз. Бөлмөдөн чыгып баратып, жарыкты өчүрүп кетсең, агып жаткан суу түтүгүн бурап, сууну токтотуп кетсең, жаратылышты окуп, такай үйрөнүп жүрсөң, өсүмдүктөрдү коргосоң, азык түлүктү үнөмдөсөң, анда эмне болот? Натыйжасы оң тарапта аралаш берилди. Силер туура туташтыргыла. Мисалы, бөлмөдөн чыгып баратып жарыкты өчүрүп кетсең, электр энергиясын үнөмдөйсүң, энергиянын булактарын үнөмдөйсүң. Агып жаткан суу түтүгүн бурап, жөн агып жаткан сууну токтотуп койсоң, жаратылыштагы таза сууну үнөмдөйсүң. Жаратылышты окуп, үйрөнүп жүрсөң, жаратылышты кантип сактоо керектигин билесиң. Өсүмдүктөрдү коргосоң, бактарак отургузсаң, айланаңдагы абаны таза сактайсың. Азык түлүктү үнөмдөсөң, жердин түшүмдү көп берүү мүмкүнчүлүгүн сактайсың. Адамдардын эмгегин урматтайсың. Мына ушундай жөнөкөй эрежелер ар бирибиздин жаратылышка аяр мамиле кыла ала турганыбызды көрсөтөт. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде жаратылыш темасы кандай болгондугун чогуу карап чыгабыз. Биз окуй турган текстте көңүл коштук жөнүндө айтылат. Бул түшүнүк силерге таанышпы? Көңүл коштук бул эмне? Повесттин каарманы бала. Бала жомок дүйнөсүндө жашайт. Ал айланасындагы көңүл коштуктан алыс жашайт. Анын айланасындагы адамдар көңүл кош, жаратылышты аяр мамиле кылып сүйүүнү билишпейт. Анда эмесе бул жөнүндө текст окуйлу. Ак кеме повестиндеги башкы каарман жаратылыш. Ал бала үчүн сыйкырдуу жомоктор дүйнөсү. Ал ушул жомоктор дүйнөсүнө кирип, айланасындагы көңүл коштук менен каардуу чындыктан алыс жашайт. Бала тегерегиндеги бардык нерселерге ат коет. Тоолордон чөптөргө, гүлдөргө чейин аяр мамиле кылып жашайт. Баланын аябагандай чоң жүрөгү бүткүл тирүү жандыктарга деген сүйүүгө толгон. Биз жаратылыштын кооздугун, күчүн жана алсыздыгын баланын көздөрү менен көрөбүз. Ал өз кыялдарында тайманбас күчтүү бала, себеби ал алп болуп, кокту колоттордон оңой секирип өтүп, суукта тоңгон карагайларга жардам берүүгө барууга даяр. Тегерегиндегилердин баарына ат койгон бала бир нече ташка ат койгон. Ээр таш, Кашабаң, Танке таш. Аттарына көңүл бургулачы. Ээр таш бул ээр сымалдуу таш. Ага атка мингендей болуп, минип отурса болот. Кашабаң таш бөрүнү элестеткен сүрдүү кара таш. Танке таш танканы элестетет. Бала танке ташты көргөндө
танка минип алгандай үстүнө чыгып отурат. Баланын ат койбогон ташы жок. Жерден чыккан көөдөнү буурул, жону кара, кайкы бел корумду ээр таш дейт. Дагы бир кашабаң деген ташы бар. Куду көк жал бөрү кейиптенет. Баарынан ынак ташы танке таш. Күркүрөп, шаркырап, азыр эле сууну жиреп кирчүүдөй ак көбүк чачыратат. Бала чөптөрдү да кыял мүнөзүнө жараша бөлүштүрүп алган. Жакшы көргөнү да бар, жаман көргөнү да бар, атүгүл ачуулуусу да жок эмес. Эгерде чырмооктун жанында тынч отурсаң, көз ачкан гүлдөр өз ара бир кызык сырдашып жаткандай туюлат. Эртең менен чырмоокту бойлой жүгүрүп баратышып, комурскалар күн нуруна көздөрү уялып, токтоп калышат да гүлдөрдүн аңгемесин угушат. Гүлдөр эмнени сүйлөшүп атты экен ал учурда? Бул үзүндү Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинен алынды. Бала менен жаратылыштын ортосундагы мамилеге көңүл бурдук. Баланын дүйнөсү таза экенин байкадык. Эми биз жаратылышты башка каармандар кандай кабылдайт, кандай мамиле түзөт? Кийинки бөлүктөн окуганда Кирешенин булагы деген түшүнүктү окуйбуз. Жаратылыш өзү деги жаркын сезимдердин булагы, адамга күч-кубат берген нерсе. Ал эми биз окуган бөлүктө Орозкул үчүн жаратылыш Кирешенин булагы. Үстөмдүк кылуу деген сөз айкаш жолугат. Бул бийлик жөнүндө айтылган ой. Орозкулга окшогондор үчүн жаратылыш үстөмдүк кылуунун мүмкүнчүлүгү. Ал жаратылыш байлыктарын түгөнмөк беле, мен алайын, керектейин, менден кийин эмне болсо ошол болсун деген позицияда колдонот. Кыйып деген сөздү билебизби? Эмне кыл? Кый. Сүрөттү карап, түшүнүп алалы. Токойдогу карагайларды кыйып, сатып жок кылат. Бул Орозкул жөнүндө айтылган сүйлөм. Повесттин каарманы Орозкул 100 жылдап өскөн карагайларды өзүнө керектүү деп эсептеген адамдарга кыйып сатып жиберет. Бугуну атат. Бул дагы Орозкулга тиешелүү айтылат. Жаратылышта сейрек кездешкен жаныбар бугуну атып өлтүрүшөт. Келгиле, бул жөнүндө кийинки бөлүктөн окуйлу. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин каармандарынын жаратылышка жасаган мамилеси ар башка. Орозкул жана ага окшогондор үчүн жаратылыш Кирешенин булагы, башкаларга үстөмдүк кылуу. Орозкул кордондогу негизги корукчу. Токойду караган адам. Кооругандын ордуна ага ишенип берилген аймакта кол тийгендин бардыгын жок кылат. Жаратылыштагы бардык нерсе анын кыжырын келтирет. Учуп жүргөн таандар чуулдаса, аларды пулемет менен атып салгысы келет. Бир кылымдык зор карагайларды кыйып, өзүнө керектүү адамдарга сатат. Орозкулдун буйругу менен жаратылышта сейрек кездешкен бугуну атышат. Каршылык көрсөтүү.
Кийинки бөлүктө кейинки каарманга тиешелүү каршылык деген сөздү окуйбуз. Каршы тура албайт, күрөшө албайт. Бул кайсы каарман? Бул Элпек момун. Кандай момун? Элпек. Элпек ар кимдин айтканын аткарат, жок дей албайт. Элпек деген лакап ат баарына дайым кызмат кылууга даяр болгондон улам ага мазактап ушундай ат коюп коюшкан. Сүрөттө силер чебер актер Асанкул Куттубаев момундун ролун кандай таасирдүү ачканынан кадр көрүп турасыңар. Момун чал жөнүндө окуйбуз. Момун чал үчүн жаратылыш бардык нерсенин энеси. Уламыш менен мифтерди, элдин тарыхын эсине сактаган момун таятасы балага жомокторду айтып берет. Алардын ичинен эң негизгиси мүйүздүү бугу эне жөнүндө жомок. Момун жаратылышты сактоо керектигине, антпесе жаратылышсыз адам жок болоруна ишенет. Бирок ал алсыз. Каршылык көрсөтүү анын жолу эмес. Ал Элпек момун. Ал күрөшө албайт. Ал пайдубалдын сакчысы, бирок коргоочусу эмес. Бирок так ошол момун балага жомокторду айтып берет. Ал жомоктор баланын кыялына айланат. Бала ал жомокторго ишенет. Текст силерге түшүнүктүү болдубу? Түшүнгөнүңөрдү текшеребиз. Суроолорго жооп бергиле. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде жаратылыш темасы кандай берилген? Ал негизги тема катары өтө ачык берилген. Ак кеме повестиндеги башкы каарман жаратылыш деп айтылды. Муну кандай түшүндүңөр? Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин каармандарынын жаратылышка жасаган мамилесин сүрөттөп бергиле. Ороскул жаратылышка кандай мамиле кылат? Момун жаратылышка кандай мамиле кылат? Бала жаратылышка кандай мамиле кылат? Классташтарыңарга бир нече кеңеш бергиле. Бул тапшырманы телесабак аяктагандан кийин өз алдыңарча аткаргыла. Жаратылышка аяр мамиле кылууда классташтарыңар эмнелерге көңүл бурсун? Бүгүнкү сабактын материалын колдонгула. Классташыңарга берген кеңешиңер 15 сүйлөмдөн кем эмес текст түрүндө жазылсын. Жазган текстиңерди WhatsApp группадан классташтарыңар менен бөлүшүп, бири-бириңердин жазганыңарды баалагыла. Дагы бир жазуу тапшырмасы. Классташтарыңа Ак кеме повестин окууга кеңеш бергиле. Ак кеме повестин окугансыңарбы? Окубасаңар, повестти көңүл буруп окуп чыккыла. Классташтарыңарга ошондой эле Ак кеме кинофильмин көрүүгө дагы кеңеш жазгыла. Көргөн фильмиңерге пикир жазгыла. Ан үчүн биринчи фильмди көрүп чыгып, пикир жазууда суроолорго таянып, жазуу ишин аткаргыла. Фильм жаратылышка аяр мамиле кылууга тарбиялайбы? Өз оюңарды билдиргиле. Фильмде кайсы окуя силерге өзгөчө таасир этти? Эмне үчүн таасир этти? Башкаларга бул фильмди көрүүгө кандай сунуш берет элеңер?
ушул суроолорго жооп берип отуруп жазуу ишин даярдагыла. Жазган жазуу ишиңерде структураны колдонгула. Ой жүгүртүү эссесинин структурасы. Биринчи бөлүктө, киришүү бөлүгүндө тезис жазасыңар. Ал тезис жаратылышка аяр мамиле кылгыла же болбосо жаратылыш силердин жаңылыштыгыңарды кечирбейт деген сыяктуу белгилүү бир тезисти жазыш керек. Негизги бөлүктө ал тезисти чечмелеп чыккыла, далилдерди, фактыларды келтиргиле, өзүңөрдүн таасирлериңерди, өз тажрыйбаңарды, жашоодон ар кандай мисалдарды жазгыла. Негизги бөлүк чоң бөлүк. Аягында корутунду чыгаргыла. Балдар, 3-чү чейректин телесабактары ушуну менен аяктады. Телесабактарда берилген жазуу иштерин өз убагында аткарып жетишпеген болсоңор, каникул учурунда өз алдынча аткарууга убакыт болот деп ойлойм. Жакшы жазылган жазуу иштериңерди портфолиоңорго салып чогултуп жүрөсүңөрбү? Алар силер үчүн кийинки окууңарда, билим алууңарда жакшы таяныч, жакшы база болуп берет. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.